Баткен областы Кадамжай району Исхак Болотхан өкмөтүнө караштуу Токтогул атындагы орто мектебинде 11 октябрь кыздарды коргоо күнүнө арналган иш-чара өткөрүлдү. Иш-чара 11 октябрь Бириккен Улуттар уюму тарабынан кабыл алынганы жөнүндөгү доклад менен башталды. Орто Азияда мыкты аялдар билим илимдери менен коомдо өз ордуна ээ болгон. Мектеп кыздары ушундай аялдар образын жаратып, алар жөнүндө маалыматтар беришти. Мындан сырткары, иш-чарада заманбап кыз кандай болуусу керек темасында тегерек стол уюштурулду. Анда соцпедагог тарабынан кыздардын укуктары тууралуу маалымат берилди. Мыкты кыздар тарабынан ыр, бий, сахналык көрүнүштөр мектеп кыздары үчүн жана энелер үчүн тартууланды. Иш-чарада азыркы күндө кыздар жана энелер ортосунда глобал көйгөйлөр, зордук-зомбулукка кабыл алынуусу, кыздарды эрте никеге туруусу маселелери жөнүндө ой-пикирлерин айтып өтүштү. Октябрь кыздарды коргоо күнүнө карата мектептин 9-класс кыздары ортосунда спорттун волейбол туру боюнча мелдеш өткөрүлдү.